Бул тармак бүгүнкү күндө канча киреше берет, канча тонна балык өндүрүлөт, канча экспортко чыгат, ушул цифрларды айтып койсоңуз бизге маалымат катары. Балык чарба департаменти 2020 жылда 13 мартта Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн токтому менен 150 менен түзүлгөн реорганизация болуп, бүгүнкү күндө толук ишти алып барып атабыз. 20 жылдын жыйынтыгы боюнча 5139 тонна балык өндүрүлдү деп маалыматты даярдадык. Бул балык чарба департаменти менен келишим негизинде иштеген чарбаларды 28 форма деген бар, стат комитет бекиткен улуттук. Ошонун негизинде чогултуп берилди. Салыштырма 19 жылга 3028 тонна берилген, өндүрүлгөн болчу. Экспортко 20 жылы 3158 тонна жиберилди. 19 жылы 2375 тонна жиберилди. Балык чарбасы боюнча канча акча киреше түшөт ошондо? Суммасы? Эми орто бааны эсептесек, кымбат балык түрлөрү бар, арзан орто деп салыштырма 250 сом деп 1 килограммын эсептесек, 5000 тонна болгондо 1 миллиардтан ашык болуп атат да. 1 миллиард сом киреше түшөт, бизге? Выручка. Накталай акча, ооба. Бул жерде кечип коюңуз, мен да кошумчалык коюнчу. Радужный форель, карповый, анан башка видтер бар да, ошондо мындай средний алганда 250 деп алып атабыз да, бирок радужный форельдики эми баасы жогорураак болот. А калган башка видтердики болсо, мындай ошон үчүн средний 250ден алып атабыз. Балык чарбасы биздин оюбуз боюнча абдан чоң киреше алып келет деген максатта ушул мыйзам жазылып атат. Абдан туура мыйзам деп эсептейм. Бул жерде өкмөттүн дагы корутундусунда көп замечаниялар бар экен, ошонун баарын аткарышыңыздар керек да. Анан ушул мен бир таң калган нерсе, ушул биз Кыргыз мамлекети этти өндүрүп экспорттоп жыргайбыз дейбиз. Мен байкасам, статистиканы алсам, бүгүнкү күндө Белоруссиядан эт алып атыптырбыз. Кытайдан эт Кытайдан алып аткан болчубуз, мага жеткен маалыматтар боюнча. Эми балыкты дагы башка жактан ташып жейбизби? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи мага. Канча балык кирет бизге башка мамлекеттен? Көпчүлүктө бүгүнкү күндө Казакстандан жана Россиядан келет. Көбүнчөсү консервирован, анан жанакы океандагы жүргөн балыктарда. Себеп дегенде ал ассортимент бизде жок. Ошого байланыштуу импорт 4000-5000 тоннанын тегереги болот да. Өзүбүз өндүрүлгөн балык 5000 тонна. Ошондо жалпы 10.000-15.000 тоннадай балык бүгүнкү күндө ички дүн базарда пайдаланып жөндөп атат. Самат Кулкевич, бул жерде дагы мен кошумчалап коюн, жылдан жылга өзүңүз белгилүү болгондой, бул жанагы ошол балык менен иштеген чарбалар көбөйө баштады. Азыр эле мындай кыскача айтып кетсек, Чүй областында 71 балык чарбасы бар. Өзү баягы эмгектенип, ошолор продукцияларды алып атат. Ысык көлдө 18 бар да. Ошо эң чоңурактар ушул 2 областта, анан кийин башка областтарда кичинеден көбөйүп барат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына Нарын суусунда деле канча деген чарбалар уже өндүрүп иштер жүргүзүп атат. Кудай буйруса, биздин бул айыл чарбасындагы балык бул приоритеттүү направление болуп атат. Буга өтө көңүл буруп атабыз. Булар боюнча инвестициялар да тартылып атат. Кудай буйруса, иштер жакшы жүрөт. Ысык көл областына атайын ошол Корея мамлекети менен сүйлөшүп, өзүнчө аквакультура кылып туруп, бир зона жасап атат. Ал жерде лаборатория бардыгы курулат. Эгер биз ошол Корейский институт, морской институт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эгер иштер жакшы жүрүп кетсе, биз ошо Ысык көл областындагы мындай чоң көрүнүктүү чарба уюштурабыз. Лабораториясы менен. Центр болот ал жерде. Борбо.